Аялы бычакталып өзү асынган абалда табылган. Баткендер өрөй учурган окуя катталды. Жолдо баланы унаа сүзүп кетти. Окуя видеого түшүп калды. Бир жашар баласын системалуу түрдө сабаган аял кармалды. Абайлагылада мындай камера менен Бишкек Торгор жолунда ушинтип машинадан камерага тартып штрафка илет экен. Аялы бычакталып өзү асынган абалда табылган. Баткендер өрөй учурган окуя катталды. Баткен районунун Чоңгар айылында жубайлар каза болду. Окуя бүгүн 26 апрелде эртең менен катталганын айыл башы Темирбек Толобаев билдирди. Алдын ала маалыматтарга караганда тургун аялын өлтүрүп, андан соң өзүнө кол салганы айтылууда. Каза болгондор 45 жана 46 жашта болгон. Үй бүлөдө 5 бала бар. Алардын 3-өө мектеп окуучусу. Мектепти аяктагандар бул жагдай эмес. Окуя түн ичинде же эртең менен болгон окшойт. Балдары көрүп кабар беришкен. Аялы бычакталып, күйөөсү даракка асынган абалда табылган. Милиция келип, сөөктөр экспертизага жөнөтүлдү. Жакында эле каза болгон эркектин апасы да көз жумган эле. Көп өтпөй ушундай окуя болуп калды. Үй бүлө жакшы жашачу. Буга чейин урушуп талашканын уккан эмеспиз, деди айыл башчы. Учурда окуянын жагдайлары такталып жатат. Милиция тиешелүү териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Булак турмуш кежи. Жолдо баланы унаа сүзүп кетти. Окуя видеого түшүп калды. Жол кырсыгы баланын катышуусунда болду. Алдын ала маалыматтарга караганда бала жолго жокка чыгып, унаа сүзүп кеткен. Окуя унаанын видеорегистраторуна түшүп калган. Жабыркаган баланын абалы жана кырсыктын башка жагдайлары боюнча расмий маалымат такталууда. Бир жашар баласын системалуу түрдө сабаган аял кармалды. 2026 жылдын 26 апрелинде болжол менен саат 7:35 чамасында Бишкек шаарынын Сверлов Риптин нөмөт бөлүмүнө 102 кызматына жаран өзүнүн жашы 7 элек баласы 2025 жылы туулган жаранды системалуу түрдө сабап жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге милиция кызматкери ыкчам түрдө чыгып кеткен. Текшерүүнүн жүрүшүндө түшкөн маалымат тастыкталды. 2001 жылы туулган бала менен бирге андан ары териштирүү үчүн жаран Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Так, урматтуу достор, абайлагылада мындай камера менен Бишкек Торгор жолунда ушинтип машинадан камерага тартып штрафка илет экен. Так, бул машинанын ээси автожок болуп экен. Так, тетин аркы бетинде да бир машина турат.
Бул дагы камерага тартып алат да. Азыр наркы бетине барып келебиз. Ассаламу алейкум. Бул камера боюнча түшүндүрүп берилетчи. На каком основании болот? Тартканга имею право. Чыкты. Мынакей достор. Мындай кичинекей камерага тартып атат. Бишкек Торгар. Примерно Ивановканын тушу да. Ассаламу алейкум. Менин атым Бакыт болот. Мен активистмин, блогер бала болом да. Бул тууралуу түшүндүрүп берип коюңузчу. На каком основании тартып атасыңар? И документтериңер барбы? Неге? Бул жөнүндө эчтекен Штраф келип атпайбы бизге? Келип атат. штраф келе турат, тиги камера турат. Буга чейин да бир машина турат. Бул эмне жөн эле для красоты тартып атсыңар? Эмеде эле турат. Обычный эле. Обычный жөнөкөй эле камера. Иә. Кирип карап койсоңор болот. Жок, бул штраф түшөт да тура, жөндөн эле тура бербейсиздер да. Штрафка тартып атат да, жөндөн эле боло бербейт да бул. Камера менен тартылбайт да бул. Эмне үчүн турасыздар анда? Машинанын эмесин эле азыр карабайынчы. Өчүрө эле койсоңор болобу? Жок, мен өчүрө албайм байке камеранычы. Сиз толук мага информация бергиле. Эмне үчүн турасыңар? Себеби эмне? Мынакей достор, абайлагыла. Камера жок деп эле тапит ете бересиңер, бирок ушинтип штрафка иле берет да. Анализ автотрафик. 43 участник бар, а? Анан Эмнени айтмадым? Жо, бул какой-нибудь организация же өзүңөр эле чыга бересиздер, кандай болот? Организация, точно кайсы организация экенин билбейм. Сиздин атыңыз ким болот? Бекзат. Бекзат, менин атым Бакыт болот. Мен арыз менен кайрылам, сиздин машинаңызды таап, өздөрү чечип беришет да. Ассаламу алейкум. Чыгарабыз байке. Мынакей бул болсо экинчи машина, жана буга чейин тартып кеткен машина. Бул дагы ушундай камера менен турат. Так, урматтуу укук коргоо кызматкерлери, ушуга иш-чара көрүп бергиле. На каком основании булар тартып атышат? Эси жок, каякта жүргөнү белгисиз. Тетиги машинадагы бала уже оокаттарын чогултуп уже кетип атат. Байке интернетке чыгарбай эле болочу деп суранды да. Koyup ketmedi. Жок, уруксат кагазыңар барбы? Kıtaylar. Жок, кытайлар экенин түшүнүп атам. Уруксат кагазыңар барбы? Bu yerde var eken görsetti de. Тиги баладан сурасам, уруксат кагазым жок дейт. Tigi var dedi. Көрсөтпөйсүзбү? Yok, tigiler de var. Тигилериңер кимдер? Kıtaylar. Чалсаңар кытайларга. Elde emes çok hazır. Telefonda. Эмне үчүн элдерди эч кандай маалыматы жок эле штрафка алып атасыңар? Traf emes bu. Эмне бул? Bu maşinenin sanını biliş gerek. Yol salgan atmayı be. Анан Sonra. штраф чөттү атпайбы? Yok, traf emes bu. Штраф чөттү деди го. Kim aytты? Бишкек токмок каттаган таксисттер айтат, штраф келип атат деп. Öğretti da. Traf şükür, traf kimler ki? Бул анализ болуп атат ошондо, э? Analiz da. Bu analiz. Böyle. Анализди бир эле жерге коюп билсе болот да, эмне үчүн серки 200 метр сайын, 300 метр сайын машина турат. Ошол жол салган атпайбы? Жол салынып атат да давно эле. Var. Алар анализ кылып турган салып баштайт да жолду. Aнализ. Автотрафик götürüp. Gördün mü? Түшүндүм, аны көрсөттү тиги балачы. Тиги жерде турбайбы. Если штраф койсо зачем камеранын жанына кой? Башка жерге коймоктон да. Башка жагында да турат. Буга чейин да дайры. Бул машиненин саны эле. Штраф Негизи бул кытайлар жолду салардан мурун биринчи анализ кылып турса алат да. Салып алып туруп анализ кылмак беле. билбейм анысын. Макул байке. Салам алейкум. Жолугушабыз.
Singing